Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Баткендин Лейлек аймагында болгон чек ара чатагын парламентте талкуулоону сунуштады. Студиябыздын коноктору Төрөбай Зулпухаров, Табалды Тилаев жана Улукбек Ормонов. Кош келдиңиздер. Мына негизи эле ушул чек ара маселелери эмнеден улам келип чыгып атат? Эмне үчүн ушул көбүнчө жазында ушул сыяктуу чатактар чыгат? Эми өзүңүздөр билесиздер, биз мына быйыл Кудай буйруса 27 жылдык эгемендүүлүктү өткөрө турган болуп атабыз. Өзү негизи Кыргыз мамлекет 91-жылы эгемендүү мамлекет болгондон кийин кошуна мамлекеттерде баягы ошол эгемендүүлүктү жарыялагандан кийин эле чек ара кызматы түзүлгөн да. Бизде Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы чек араны учурунда Россия Федерациясы карап турган. Анан кийин Баткен окуясы болгондон кийин 99-жылы Кыргызстанда чек ара кызмат түзүлгөн да. Өзүнүкү Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы түзүлгөн да. Ошол учурда бизде Кытай менен болгон чек арачылар аркылуу каралса, бирок ушул Тажикстан, Өзбекстан менен болгон чек арада биздин чек арачыларыбыз да болгон эмес да. Ошондуктан бул проблемалардын негизги келип чыгышы ошол 8 жылдык биздин кошуна мамлекеттердин ортосунда эң керектүү органдын түзүлбөй калгандыгынан болуп калган да. Ошондуктан азыр эми бизде Өзбекстан менен биздин 1378 километр узундуктагы чек арабыз бар. Тажикстан менен 970 километр чек арабыз бар да. Өзбекстан менен эми кичине иштер алдыга жылып кетти. Үчүн дегенде 1007 километрде biz 73% болуп калат. Булчу демилитация маселеси эки мамлекеттин ортосунда болуп калды да. Бирок ошол калган оор баягы участоктор бүгүнкү күнгө чейин ошо 27%га жакыны оор участоктор калып атат. Ошол менен эле бирге ошол Тажикстан менен дагы 53% жерибиз демилитация болгон. Бирок ошол баягы съемка деп коет, ошол аныкталуулар калгандары ошол 47%га жакыны бүгүнкү күнгө чейин баягы оор болуп турат да. Чек ара маселеси бул бүгүн чыгып калган жок да. Ошондуктан эки мамлекеттин ортосундагы өкмөттөр аралык комиссия бар, демилитация жана демаркация боюнча. Ошол мамлекеттик комиссиялар өтө тыгыз байланышта иштеш керек да. Жана бүгүнкү жыйында сиздер мындай сунуш бербедиңиздерби? Тиги өкмөттү күн өткөрөлү, же болбосо ошо керек болсо жогорку кеңештин кезексиз жыйынын өткөрөлү деп. Баткендин жана Лейлек аймагындагы айылда болгон окуянын видеосу да чыгып кетти, интернетке, телеканалдарга чыгып кетти, көрдү коомчулук. Анан кийин ушул багыл эки тарап тең Тажикстандагы, Кыргызстандагы бул боюнча түшүндүрмөлөрдү берип, чек арачылары өз ара сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин бул маселени жогорку кеңеште талкуулоонун кажети барбы? Эми бизде 2011-жыл 26-июлда Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алганбыз да, өнүктүрүү боюнча. Ошол мыйзамдын бүгүнкү күндөгү иштеп аткан иштелишин биз карап чыкканга контролдук функциябыз бул биздин жогорку кеңештин депутаттарынын негизги конституциялык чоң милдеттеринин бири болду да. Мыйзам чыгарабыз, мыйзамдын аткарышын контролдойбуз. Мен ойлойм, ушул мыйзамдын аткарышы өтө начар болуп атат, өтө чабал болуп атат. Эми үчүн дегенде Кыргыз Республикасынын ошол өкмөтү 20 мартта 2012-жылы токтом кабыл алып, ошол Кыргыз Республикасынын өзгөчө статус бар баягы айрым чек ара айылдарын аныктоо менен биргеликте бизде мисалы үчүн ошол жерде жанагы программа кабыл алынган да. Ал программанын негизинде 2012-жылдан 2016-жылга чейин көп иш-чаралар жасалыш керек эле. Бирок биз азыр программаны карап көрдүк, ошол учурдагы программаларды дагы, анан кийин бул мыйзамды иштетиш үчүн дагы бир чоң иш-чаралар жасаш керек да. Бирок программа өзүнүн жалпы сметасы баягы каржылоо
булагы толук кандуу каралбай калгандыктан бүгүнкү күндө кээ бир проблемалардын келиши дагы ошондон болуп калып атат. Демек ошо сиздер жанагы мыйзам эмне үчүн толук кандуу аткарылбай жатат деген суроону коюп турбайсыздарбы? Андан сырткары мына сиздин кесиптешиңиз дагы бир маселеге токтолду. Ушул Баткендеги өкмөттүн атайын ыйгарымдуу өкүлү дагы ошол чек ара маселелерин билбей жатат, эл дагы аны тааныбайт. Ошол жергиликтүү бийликтин өкүлү эле ушул маселелерди чечип коюш керек эле деген маселени козгодуңуз. Себеби эмнеде? Буга сиз өзүңүз баягы депутат, саясатчы катары эле бир кадрдык өзгөрүүгө кызыктар болуп атасызбы же жергиликтүү элдерден дагы сизге бир арыз муңдар түшүп атабы? Мен негизи депутат катары, саясатчы катары мен кичинекейде мен аракетим да жок, кызыкчылыгым да жок. Областтын жетекчисин алмаштыруу боюнча ал жерде жергиликтүү элдердин кайрылышы болуп атат. Өзүңүз айтып кеттиңиз, мына Лейлек районунда жаңы жылдан бери мына 5-6 айдын ичинде 6-чы жолу ушундай инцидент болуп атат да. Бул каалагандай ошо коштан мамлекеттин пограничниктери эми биринчисинде айттык, адашып кетти дедик, туура эмес, көпүрө куруп алдык дедик. Дагы бир кырдаалда айттык, мунусун да айтып атабыз, ошол жердеги жергиликтүү жашоочулар күнөөлүү депчи. Эми ал киши 3 жылдан ашык ошол жерде ыйгарымдуу өкүл болуп иштеп атат. Ал киши эми булга чейин дагы биз ошо кошуна мамлекеттин бир зымда тарткан границабыз жок. Ал жерде биз достук, ошо эки областтын башчылары өзүнүн баягы достук мамилесин күчөтүү керек эле да. Ошол областтын, Сагдыйский областын губернатору менен ал киши тыгыз байланышта болуп, тыгыз жумуштарды алып барганда, түшүндүрүү жумуштарын алып барганда, мен ойлойм булдай маселелер кайталанмак эмес. Кечээки Лейлектеги маселенин эң негизги себеби биздин ошо дыйкандарыбыз мөмө жемиштери бышты. Алар Тажикстанга алып чыгайын десе, ошол эле биздин кошуна мамлекеттин тийиштүү ошо чек ара жана башка органдар киргизбей койгонунун себебинен анан биздин алар эмне мөмө жемиш өнүдү, аны сатыш керек, үздү, сатып калбайт. Алар ошол жерде өзүнүн кошуналары менен сүйлөшүп, ошо кыргыз мамлекеттин территориясында өзүнүн ошо дыйканчылык менен тапкан мөмө жемиштерин сатканы аялдарыбыз, жаш балдарыбыз ошол жерде сатканда, ошол жерде куралчан жоокерлери кирип келип уруп соккуга алган да. Эң негизги көйгөй ошондо. Эгерде ошол областтын өкүлү ошо тыгыз мамилени иштеп жакшы болгондо, мен ойлойм ал жерде эч кандай жанагындай токтотуулар же бир чектөөлөр болмок эмес да. Ошонун себебинен андан башка да мына 6 жыл болду, андан башка райондордо чыр-чатактар болуп атат. Ал кишинин бир да программасын биздин элибиз да айтып атат, мен да депутат катары аны көргөн жокмун. Мына Өзбекстан менен Кыргызстан соңку учурда ошол жанагы көпчүлүк жерлер боюнча делимитация маселесин чечип албады. Бул саясий чечим болду. Өлкөнүн жетекчилери мындайча айтканда макулдашып алды да. Бирок Тажикстан менен эң чоң маселе бар. Мына үчөөңүздөр тең ушул чек ара аймактары абдан көйгөйлүү аймактардан шайланып келген депутаттарсыздар. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн ушул жогорку кеңеш ошол эле жанагы чек арада жайгашкан аймактарга өзгөчө статус берүү тууралуу мыйзамдын аткарылышын ушул чыр-чатактар болгондо көтөрүшү керек. Башка учурларда көтөрүп ушул маселени мындай кур дегенде бир кварталда бир жолу карап өкмөттү укса болбойбу? Албетте болот. Бул биздин эки кошуна мамлекет менен мамилебиздин биринчи жетекчилердин мамилеси бүгүнкү күндө аябай жакшы. Бирок ошого карабай биз кандай жол менен болсо дагы чек араны тактап, ушул жакынкы жылдары буга точка коюшубуз керек. Мына жылдан жылга жазында ушул биринчиден суу талаш, чектеш айылдардагы, экинчиден такталбаган чек ара такталбагандыктан бул жер биздики деген ар ким өзүнүн оюнда калгандыктан бул жергиликтүү элдердин ортосунда кагылышуу болуп келатат. Мен коллегаларым колдойт элем, биз жогорку кеңеште сөз сугушубуз керек муну. Мына өкмөттүн өзүнүн программасын каржысы чечилбегендиктен азыр ошол жылдарын жылдырып 19-20 жылга жылдырып атат. Ошол чек арадагы айылдарды колдоо боюнча өзгөчө статуска болгон айылдарды колдоо боюнча атайын программа бар өкмөттүн. Жогорку кеңеш мыйзамды кабыл алган депутаттар, ошол 5-союздун депутаттары ушуга өзгөчө көңүл буруп, бул маселе керек экендигине мыйзам кабыл алынган, бирок мыйзамдын аткарылышы бүгүнкү күндө контролго алынбай келет. Бул дагы негизинен каржы маселесинен. Жана казанда болсо чөмүчкө чыгат дейт. Бирок биз кандай болгондо дагы азыркы күндө
башка жактарыбызды карасак дагы ушул чек ара боюнча маселени жогорку кеңеш баардыгыбыз жалпысынан карап туруп чечип беришибиз керек. Ушул жерде ушул депутаттардын ролу кандай болуш керек деп ойлойсуз? Мисалы сиз региондорго барып ошол жергиликтүү тургундар менен жолукканда чек ара маселелерин алар айтышат да, ушундай турмуштук проблемаларды майда чүйдө. Сиздер ушуларды мындай өкмөткө убагында жеткирип туруу, өкмөттү убагында мындай коңгуроо ойготуп туруу механизмдери барбы? Албетте, бул эми бизде жана партиялык шайлоо болгондон кийин мындай конкреттүү бир округдар жок. Бирок мындай жазылбаган мыйзам менен ушу ар ким өзүнүн кичи мекенине барып ошол жерде жолугуш өткөргөндө ушундай иштер көп болот. Мен да ушул өзгөндө биздин ушул Баштыбай айыл өкмөтү менен Төрткөл айыл өкмөтү Өзбекстан менен мындай чек арасы жайгашканда ушул жерде маселе аябай көп. Мына өткөндө биз Өзбекстан менен караганда маселени ушул жерге келип биз маселе чечилди деп баардыгыбыз өкмөткө рахмат айтып кеткен элек, а биздин чек арачылар эми чечпей атат ал маселени. Ошондуктан ушул мен коллегаларым көтөргөн маселени колдойт элем. Чек ара боюнча маселени биз жакын арада угушубуз керек. Дагы кандай суроолор көтөрүлүшү ыктымал? Мисалы сиздин сунуш өттү, өкмөттүк күн өткөрөлү деген. Өттү болуш керек. Бул өкмөттүк күн өткөрүшүбүз керек да. Бул 1 саатта өкмөттүк саат, өзүңүздөр билесиздер, 1 саат убакыт бөлүнөт. Анан кийин кошумча дагы 1 саат кошконго мүмкүнчүлүк бар. Ал биз өзүбүздүн суроолорду 3 күн мурда өкмөткө жөнөтүшүбүз керек. Анан кийин ошол кагаз жүзүндө берилген суроолорго өкмөт мүчөлөрү жооп берет да. Биз ушул бир эле чек ара маселесине байланыштуу теманы коюп туруп бир күн талкуулашыбыз керек. Бул жерде биз баягы жабык эшик астында өткөрөлү деген негизги максатыбыз дагы ушул. Ал жерде ачуу катуу сөздөр айтылып калышы мүмкүн. Бул эки мамлекеттин ортосундагы баягы мамилеге түздөн түз таасир берип калышы мүмкүн да. Анан бизде мыйзамдар бар. Мына өкмөткө чын жогорку кеңеш түз таасир бере алат. Анан чек арага точка коюучу орган бүгүнкү күндө биз парламенттик президенттик мамлекет бизде. Биз мыйзам чыгаруу органы, бул жогорку кеңеш коет. Эмне үчүн дегенде мына Өзбекстан менен демилитация маселеси бүткөн. Демаркация маселеси боюнча сүйлөшүүлөр азыр жүрүп элек. Демаркацияны да биз бул жерден эки мамлекеттин ортосундагы парламенттер ратификация жасаш керек. Биз мына Казакстан менен демилитация бүткөн. Мына мурдагы жума демаркация маселесин мурдагы жума бүтүрдүк да. Андан кийин чек арачылар баягы инженердик жумуштарды аткара баштайт да. Мындайча айтканда баягы зымторлорду тартат. Аны дагы өзү чек ара кызматы жасабаш керек. Бунун мамлекеттик курулуш баягы кызматы жасаш керек да. Бирок биз мына Чарбакта болгон окуяны баарыбыз билебиз да. Баягы Өзбекстандын Сок анклавы менен биздин ошол Чарбак деген айылыбызда Баткен областынын Баткен районундагы ошол жерде конфликт болгон. Биз ошол 5-акылышта биз депутат элек. Ошол учурда бизде жогорку кеңештен баягы жумушчу топ түзүлүп депутаттар тарабынанчы биз жеринен барып ошол проблемаларды көтөрүп, анан кийин жумушчу топ өкмөткө көптөгөн сунуштарды киргизип, биз ошол жердеги жол, суу, балдар бакчасы, мектеп маселесин чечүүдө чоң жардам бергенбиз да. Анан кийин ошол учурда ошол жерге мына биздин тапшырмабыз менен учурдагы өкмөт ошол учурда биринчи жолу инженерлик жумушту Өзбекстан менен ошол жерде жасаган да. Аз болсо дагы ошол чек ара аныкталды. Бирок ошол Чарбакта бүгүнкү күндө проблемалар токтогон да. Ушундай жумуштарды биз аткарышыбыз керек да. Бизде мына чек ара жеринде жашаган биздин айылдарга өзгөчө статус берүүдө дагы көпчүлүк баягы айылдарыбыз Баткен областында да. Мисалы үчүн Лейлек районунда эле 10 айыл бар. Баткен районунда 21 айыл бар. Кадамжай районунда 18 айыл бар. Азыр мисалы үчүн Ош областынан бир эле айылды киргизгенбиз да. Бул жерде барак деп. Бул өкмөт түн токтом менен кирип атат да, өзгөчө статус берилип атат. Буга каржы маселесин дагы чечиш керек да, анын программасын кабыл алыш керек. Мыйзам боюнча кандай? Мисалы ошондой статус берилген айылдарга, ошол өзгөчө жанагы чек арада турган айылдардын жашоочуларына өкмөт кандай жардам көрсөтө алат? Ал жерде өзгөчө статус берилгенден кийин бизде 2009-жылы баягы моратория кирген. Жерди трансформация кылуу же болбосо баягы чекке берүү токтоп турат да. Биз ушул өкмөттүн токтому менен киргизгенден кийин ал өзгөчө статус алгандан кийин ал мыйзам бул айылдарга жетпей калат. Ал жерде финансылык колдоо, анан кийин социалдык жагын
жактан жардам берүү, анан кийин чек ара элинде патриоттук аскердик даярдыктарын күчөтүү, ошо менен эле бирге чек ара аймагындагы жашап аткан өзгөчө статуска ээ айылдагы жарандарыбызга компенсация төлөп берүү маселеси дагы мыйзамда турат да. Ошон үчүн биз бул жерде өкмөт бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн өзүнүн баягы айылдарды статус берүү укугун бирок биз өкмөткө бергенбиз да. Ошондуктан бизде мисалы үчүн Ош областынан бир эле айыл кирип калса, мына Жалал Абадтан 11, Ысык Көлдөн 4, анан кийин Нарын областынан 2 айыл. Ош областынан бир эле айыл кирет да. Ошондуктан туура бул айылдарга ушул Баткенде бизде акыркы күндөрү Жалал Абад областы менен Баткен областында чыр-чатак маселе же талаш тартыш маселелеринин көпчүлүгү ошол жерде да. Биз ошон үчүн өкмөткө конкретный тапшырма берип, ошол күн анан кийин келечекте биз баягы өкмөттүк күн өткөргөндөн кийин тармактык комитет өзүнө тапшырма алыш керек, жогорку кеңеш тарабынан тапшырма алып туруп, анан кийин өкмөт менен биргеликте бул мыйзамдын иштешин же болбосо токтомду чыгарыштын, программатын бекитиштин түздөн күз тармактык комитет баягы контролдоп туруш керек да. Ошондо гана келечекте бизде баягы демилитация, демаркация маселелери, анан кийин айылдарга өзгөчө статус берүү, алардын негизги баягы кандай жардам бар экенин, ошол мисалы үчүн бизде ошол мыйзамдын 4-беренасында так дана жазылып турат да. Бул жерде өнүгөт, өсөт. Сөзсүз, анан кийин ошол чек ара айылында жашап аткан элдердин санын көбөйтүү, социалдык муктаждыктарын жакшыртуу, компенсация төлөө. Ошондо гана бул ошол мыйзамдын негизги максаты ошол да. Ошондо гана бизде мына чек арадагы маселелерди чечүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калат. Ал эми мына сиз ошо жергиликтүүлөр менен байланышып атам деп атасыз. 2-3 күндөн бери сизге абдан көптөгөн маалыматтар да келип атыптыр. Жергиликтүүлөрдүн күткөнү эмне? Эң биринчи кезекте аларга кандай жардам бериш керек? Мейли го чек арачыларга бул мамлекет жана финансылык жактан, курал-жарак жагынан жардам бериш керек. Ал эми жергиликтүү эл кандай жардамга муктаж болуп турат? Туура айтасыз. Бул эң негизги алардын талабы бул коопсуздук. Коопсуздук жана бейпил жашоо. Бул эми мен Кудайдын алдында да бардык пенделерге ал жерде андай жашоону мен каалабайт элем да. Ошол сиз айтып аткан Максат айылында өтө жашоо кыйын. Ал жерде огородный эмес, ичкен таза суу да жок да. Анан ошол жерде балдары күндө Тажикстан аркылуу окууга барса же жумушка Тажикстан аркылуу барат көбү. Эң негизи булардын коопсуздугу да. Андан кийин жумуш орун. Жумуш орун болбосо да мамлекет тарабынан хотя бы ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүп бергиле деп атат. Мисалы, Акаев, биринчи президент Акаевдин убагында 60 үй салынган. Ошол жерде границаны бекемдөө үчүн мамлекет тарабынан 60 үй салынган. Азырга чейин ошол жашоочуларга документ берилет. Себеби өзүбүздүн баягы ички бюрократиялык кандайдыр бир себептер менен фонд госимуществонун балансында экен, андай мындай мыйзамдарды бир чечип коюунун ордуна азырга чейин созуп келатат. Алар айтат, ошол жерде биз ошол үйүбүзгө толук ошол документтерди алсак, биз банкка коюп кредит алмакпыз. Ошол жерде кичинекей болсо да бир бизнесин же айыл чарба өндүрмөкпүз деп атат. Анан коллегаларыбыз айтып кетет, өзгөчө статусту алган айылдарга мамлекет тарабынан бир жеңилдик да, бир тыйын баягы финансылык да жардам жок да. Ошон үчүн Төрөбай Закирович туура маселени көтөрдү. Палатада бул мыйзамдын аткарылышын биз так өкмөттүн позицияны угушубуз керек, позицияны. Эң бул акча жетишпесе да эң кыйналган, эң көйгөйлүү айылдарга ошондой мүмкүнчүлүктү бербесек, биз ойлойбуз биздин бүтүмдүгүбүз ал жерде эч кандай граница жок. Ал жерде ошол биздин жашап аткан аялдарыбыз, ошол эле жашап аткан биздин чек арачы инсандарыбыз чек арабызды бекемдеп турат да. Анан биз алардын коопсуздугуну камсыз кыла албасак, анда алар деле айтат да, биз өзүбүз эми ушул патриот адамдар жашап атат. Ошол уялганынан, ошол өзүнүн мамлекетти сүйгөнүнөн ошол жерден көчө албай отурат. Бир тыйын акча таппаса да эптеп жашоонун өткөзүп, бир баласы же кызы Россияда же бир чет өлкөдө миграцияда жүрүп акча жөнөтүп, ошол жерде биздин границабызды сактап келатат да. Бул чек ара деген эмне? Мисалы, Советтер Союзу учурунда ушул эле чек арадагы аймактагы эл бири-бири менен жуурулушуп, куда сөөк болуп бир туугандай жашаган да. Анан чек аралар бөлүнгөндөн кийин барган сайын ошол чек араны бөлөбүз деген аракеттер болгон сайын маселелер да курчуп келе жаткан сыйт да. Элдик дипломатияны кантип күчөтсө болот? Чек араны ооба тактап, бөлүп, бирок ошол эле учурда ошол жердеги эл дагы бири-бири менен мындай бир
достук мамиледе жашаш үчүн депутаттар эмне кыла алат, ошол жердеги аксакалдар эмне кыла алат? Бул жерде жергиликтүү бийликтин ролу аябай чоң да. Мен ушу коллегам колдоп кетем, ушу райондук жетекчилик, айыл өкмөттүк деңгээлде ошол райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилери, айыл аксакалдарынын ролу дагы чоң. Ушунун бардыгын колдоо бул өкмөт тарабынан мына бул программасын, кабыл алынган программасынын ушул мына так жазылган программанын дагы жылдарын жылдырып келатабыз да биз. Ойлойм, ички миграцияны дагы токтотуунун бирден бир жолу ушул программаны ишке ашыруу. Кээ бирде ушул албетте биз чоң Советтер Союзунун мамлекети болуп, чек араны билбей аралаш жасап калганбыз. Кийин ушул 91-жылкы келишим болгондо ар ким жайгашкан аймагында токтоп калгандагы кээде ушул бир көчө бөлүнүп атат, чек ара кетип атпайбы. Бир айылдан бир айылга өткөндө ушундай аралашып калган айылдар бар. Ошондуктан бул жерде ушул сүйлөшүү жолу менен, бири-бирине уступкага баруу жолу менен биз чек араны тактап алышыбыз керек. Эгемдүү мамлекет болгондон кийин өзүнүн чек арасы болуп, так жазылган, бири-бири тааныган чек ара болмоюнча бул талаш тартыш күчөп, барып чоң жаңжалга айланып кетиши мүмкүн. Биз ушулку быйылкы жылды мына президентибиз региондорду өнүктүрүү жылы деп да бекер айткан жок. Ойлойм, ушул программанын негизинде дагы көп иштерди жасап койсок болот. Муну биз ошо өкмөттүк күн коюлганда ойлойм, өкмөт менен бирге жогорку кеңеш ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн да чакырып бул маселени карап бир оңду чечишибиз керек да. Мына сиздер көбүнчө ушул өкмөт дейсиздер, өкмөт каржы бөлүш керек деп анан дайым өкмөттөн сурайсыздар маселени. Бирок ошол эле учурда мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселесинде бул мамлекет башчылары абдан чоң роль ойнору көрүнүп калды даана эле. Өкмөт канча аракет кылбасын, канча сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөсүн, бул абдан жогорку деңгээлдеги бир саясий, бир күчтүү эрк керек экен деген бир түшүнүккө келди окшойт. Эл деле түшүнүп калды. Жогорку кеңештин депутаттары ушул мамлекет башчыларын дагы ушундай бир сүйлөшүүгө барууга, чакырууга бир салым кошо алабы өздөрү? Сөзсүз, эми негизи конституция боюнча президент мамлекет башчы болуп эсептелет да. Анан өкмөттүн астындагы демилитация, демаркация боюнча өкмөттөр аралык комиссия ошол мамлекет башчыларга ошол кол кое турган же чечүүчү документтердин баарын даярлап берет. Эгерде бизде сүйлөшүүлөр болбосо, бул иштерди ишке ашыруу өтө кыйын болгон да. Мисалы үчүн азыркы Шавкат Мирамановичтин учурунда ушул эки мамлекеттин ортосундагы өкмөттөр аралык комиссия өтө бат, тез, анан кийин өтө баягы талаш тартыш маселелерди бүтүрүүгө катуу жакшы аракет кылып жасап чечишип алышты да. Бирок ага чейин мисалы үчүн Кыргызстан тарап 8 жолу чакырган да. Бирок Өзбекстан тараптан бир дагы баягы ошол чакырууга жооп болгон эмес да. Анан кийин жолугушууларда 1 метр жер дагы эки жактан макулдук тапкан эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Өзбекстан менен сүйлөшүүдө кичине жылыш өтө жакшы болду. 75% бул демилитацияны бүтүрүп алуу бул чоң иш да. Ошо менен бирге мына Тажикстан тараптагы бүгүнкү күндө бул чек ара маселесин чечүүдө бир эле Кыргызстандын каалоосу менен чечилбейт. Бул эки тараптуу макулдук менен чечилет, эки тараптын каалоосу менен чечилет да. Ошондуктан өкмөт негизги ошол комиссиянын иштөөсүндө өкмөттүн астындагы кызматкерлер да мамлекеттик кызматкерлер, анан кийин президентке даярлап берет, президент кол коет, анан кийин акыркы точканы жогорку кеңеш, мына конституция боюнча дагы чек ара маселелерин чечүүчү орган бул жогорку кеңештин депутаттары, жалпы жогорку кеңеш болуп эсептелет. Анан эки мамлекеттин ортосунда ошол келишимдер ратификация болуш керек да. Мыйзам менен биз бекитишибиз керек. Ошондо гана маселе чечилет. Ушундай өтө кырдаал күчөгөндө гана иштеп калбастан, дайыма күнү түн иштей турган убакта, себеби барган сайын биздин кошуна мамлекеттерибизде экономикалык жактан күчөп атат, элдин саны көбөйүп атат. Ошол эле Баткен облусунун жанында Сагдыйский облус 3 миллиондон ашып кетип атат элдин саны. Бул чек ара маселесин эрте чечүү үчүн биз президентибизден депутат катары жана өкмөттөн ошол президентибиздин салымын суранышыбыз керек да. Анан түнү күндүз иштегенге аракет кылышыбыз керек. Мамлекет башчыларынын көп нерсе чечилет мамилесинен. Мына жакында эле биздин мамлекет башчыбыздын Тажикстанга официалдуу иш сапары болду, өттү.
ойлойм ушул ал жактан дагы иш сапар болгондо ушул чек ара маселесине көбүрөөк көңүл буруп ушул 2018 жылы ушул 2017 жылы Өзбекстан менен кандай чечсек Тажикстан менен чечип алыш керек ушундай кылып. Маеңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн жогорку кеңештин депутаттары менен чек ара маселесин талкууладык. Саламатта калыңыздар.